мээрімдүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен. Ар бир мусулман келүүнү самаган. Жок дегенде өмүрүндө бир жолу болсо да барууну үмүт тилек кылган. Берекелүү Мекке шаары. Мусулмандар гана кирүүгө уруксат болгон ислам динин тутунгандар үчүн жер жүзүндөгү эң кадыр барктуу шаар. Бул берекелүү шаарда сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям туулуп өскөн. Ушул жердин топурактарына анын буттарынын изи түшкөн. Шаардын так борборунда дүйнө жүзүндөгү эң чоң мечит жайгашкан. Сиздерге сунушталып жаткан ушул көрсөтүү ошол мечит тууралуу болмокчу. Байтуллах, Кааба, Масджидил Ал-Харам. Дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын бүт баары жүздөнүп намаз окуган жай. Бул жайда 24 саат күндүр-түндүр жылы бою эч качан адам үзүлбөй дайыма Каабаны айланып таваф кылып турушат. Мында келген ар бир инсан жашаган жерине, улутуна, өңү түсүнө, байлыгына, керек болсо коомдогу ээлеген ордуна карабастан баары бирдей намаз окушат. Биз кыргыздар мечит деп атап калган жай арабчадан масджид, сажда кылуучу жай дегенди түшүндүрөт. Демек бул жерде баары сажда кылып, намаз окуп, ибадат менен алек болушат. Масджидил Ал-Харам деп аталышына себеп арабчада харам деген сөз тыюу салынган деген маанини берет. Ошондуктан бул жайда бардык жаман иштерге тыюу салынган. Ыйык Каабатулла кереметтүү Куранда 16 жерде эскертилген. Ошол аяттарынын биринде төмөнкүчө айтылат. Сен кай тараптан чыксаң да, жүзүңдү харам мечити тарапка бур. Анткени бул эгеңден келген акыйкат. Алла силердин амалыңардан кабарысыз эмес. Те атам замандан бери бул ыйык жайга канчалаган инсандар келип кетишкен. Көптөгөн инсандардын изи калып, келгенине кубанганынан эчен адамдардын көз жашы төгүлгөн. Андай эмесе эң алгач Каабатулланын башталыш тарыхынан баштасак. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде айтат: "Инна аввала байтин", жер бетиндеги эң биринчи курулган үй, ибадат кылганга, Аллага сыйынганга курулган үй, же болбосо жер бетинде эле түбө эле биринчи жаралган жер, ал Мекке шаарында. Меккенин экинчи аты Кур'ан-ы Каримде Бакка деп айтылат. Ушу Мекке шаарында курулган. Алла субханаху ва таала бул ааламды курганда эң биринчи ушу жердин бул киндигинде турабыз. Бул Мекке шаар Кааба, бул жердин киндиги, бардык ааламдын ушу бул борбору. Ооба, бул Мекке шаары Каабатулла Адам алейхиссалам, Адам атабыз жаралган мезгилден эле бар болчу. Кийин Нух алейхиссаламдын заманасында бүткүл ааламды топон суу каптаган учурда Аллах Таала бул Меккени алып чыгып кеткен. Андан соң Ибрахим алейхиссалам пайгамбар болуп келген учурда Жабраил периште Меккенин ордуну көрсөтүп, фундаментини, пайдабалыны кайрадан курууга Алла өкүм берип, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил экөө дал мына ушул ыйык Меккени курган. Биз ушул жерге толугу менен ыйык жерге келип отурабыз. Арабчадан Кааба деген сөз куб деген маанини берет. Ошол куб сыяктуу Кааба өзүнүн илгертен берки тарыхында ордунан жылбай анча өзгөрбөгөнү менен, айланасындагы мечиттин чоңдугу убакыттын өтүшү менен ар кандай өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Мында келген ар бир инсан эң алгач умра амалын аткаруусу зарыл. Анын аткаруу тартибин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзү көрсөтүп өткөн. Ал үчүн баарыдан мурда белгиленген микат чектерден ихрам байлап, Байтуллахты көздөй талбия айтып жол тартат. Китептерде мечитке күндүзү келген жакшыраак деп эскертилген. Келери менен эле таваф амалын аткарууга киришет.
Таваф кылуу деген бул Каабатулланы 7 жолу айлануу. Таваф Хажарул Асвад кара таштан башталат. Ушул жерден сөзсүз белгилей кетчү нерсе биздин күнүмдүк турмушта дайыма эле суралуучу мындай суроолор бар. Мусулмандар чын эле Кабага сыйынышабы? Же мусулмандар кара ташка сыйынабы деген жүйөлүү суроолор бар. Мындай суроолорго илимдүүлөрдөн жооп сурап көрөлү. Кара таш, Байтуллах, Каба бул жер бетиндеги Аллах Тааланын бейиштен түшүрүлгөн кара таш убагында ак нурлуу таш болгон. Кийин адамдардын күнөөлүү адамдар нажас нерселерди кармап сүртүп отурган негизинде нуру кетип кара ташка айланган. Биз негизи жалпы мусулмандар кара ташка сыйынуу деп эсептелбейт. Биз пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар жаңы пайгамбар болгон кезде мурдагы пайгамбарлар сыяктуу эле Масжидил Акса мечитине карап жүздөнүп намаз оккан. Бирок пайгамбарыбыздын өзүнүн каалоосу бар эле Кабага карап намаз окканды тилейт эле. Аллах Тааланын буйругу менен фавалли важхака шатрал масжидил харам деп жүзүңдү харам мечитине жүзүңдү ошол жака буруп намаз окугон деген аят түшкөндөн кийин жалпы мусулмандардын бардыгы Кабага карап намаз окуп калганбыз. Кабага кыска сөз менен айтканда Кабага биз сыйынуу деп эсептелбейт. Болгону Аллах Таала тарабынан бардык адамдарга эреже болуш үчүн бир ибадатты аткарууда ошол адамдардын бардыгы бир тартипте болуштугу үчүн адамдарды жүзүн Кабага карап окуштукка буйруган. Ошондуктан дагы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын экинчи халифасы болгон Умар ибн Хаттаб Хажар Асвад кара ташты келип өбөрдү. Сен ташсың деген. Сенде пайда дагы жок, зыян дагы жок. Бирок сени пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өбүп аткандыгын көргөндүгүм үчүн мен сени өбөмүн деп өпкөндө. Ошондон билсек болот. Биз жалпы мусулмандар жалгыз Аллах Таалага сыйынуубузда шек жок. Бирок Кабага карап жүздөнүп намаз окуубуз бул бир ибадаттын эрежеси гана деп түшүнөбүз. Демек биз мусулмандар Кабадагы кара ташка сыйынбайбыз. Хажарул Асвад бизче айтканда кара таш таваф кылуу учурундагы башталыш чек болуп эсептелет. Тагыраак айтканда таваф кылуу ошол кара таштан башталат. Албетте бул кара ташка жетүү мүмкүнчүлүгү болсо аны өбүү сооптуу амалдардан. Кара таштын шарапаттуулугу аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өпкөн. Ошол өбүшлүгү менен бул ташка дагы да болсо шарапаттуулук ачкан. Биз мусулмандар мына ошол кара ташты өп пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарабыз. Хажарул Асвадты өп ошол жерде дуа кылуу бул дуа кабыл боло турган жер. Себеби пайгамбарыбыздын берекелүү оозу тийген жер. Кимдин пайгамбарыбыздын денеси тийген жерге адамдардын колу же денеси тийсе ал адамга тозок оту арам болот деген биздин уламалардан, алымдардан келген риваяттар бар. Биз мусулмандар мына ошол кара ташты өп пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарабыз. Хажарул Асвадка жетүү үчүн аябай этият болуу зарыл. Анткени башка инсандарга зыян жеткирип коюу коркунучу бар. Пайгамбарыбыз өз хадисинде айтып атат, акысыны берип өпкөн болсо деп. Бул ташты өбүшлүк бир гана сүннөт. Анын акысыны берип өбүшлүк эч кимге зыян бербестен, эч кимди түртпөстөн, эч кимди ары бери жылдырбастан ачылган болсо ошол учурда барып өбүп коюшлук керек. Эгерде тыгын болсо, азыркындай адамдар көп боло турган болсо, анда алыс жактан эле колуңузду ушундай кылып туруп, Алла, бисмиллахи, Аллаху акбар деп өбүп койсоңуз, бул ташты өпкөн менен барабар болот. Умар радиаллаху анхудан келген bir hadiste Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Эй Умар, сен күчтүү жана каардуу ушундай адамсың. Сен Хажар Асвадка барганда алсыздарды кыйнап койбогун. Сен эч ким жок болсо барып Хажар Асвадты кара ташты өпкүн, болбосо ал жерге барбагын" деп Пайгамбарыбыз Умар радиаллаху анху ушундай bir эскертме берген экен. Ошондуктан Хажар Асвадты өбүү бул сүннөт болсо, ошол жерге барып адамдарга зыян берип, түртүп, ошол Хажар Асвадты өбүү бул күнөө болуп калат кайра. Ошондуктан Ибн Аббастан келген риваятта Ибн Аббас радиаллаху анху айткан экен: "Хажар Асвадты өпкөнү барганда бирөөгө ыза бербегин, өзүң да ыза көрбөгүн" деген экен. Өзүңүздөр байкап турган куб сыяктанган Каабатулла көпчүлүк учурларда жабык турат. Bir жылда 1-2 эле жолу ачылышы мүмкүн.
Өзгөчө коноктор же мамлекет башчылары, президенттер келгенде гана ачылып калат. Ичи кадимки эле 4 бурчтуу бөлмө сыяктуу. Ортосунда 3 устуну бар. Бул жайда 4 тарапты тең карап намаз окулат. Кылынган дуа эч кайтарымсыз, сөзсүз кабыл болот. Мындан сырткары Каабатулланын айланасында өзгөчө дуа кабыл болуучу орундар бар. Дуа кабыл боло турган жерлердин бири Хажарул Асвад, экинчиси Мултазам. Хажарул Асвад менен эшиктин ортосундагы бир боштук. Мына ошол жерге барып жабышып дуа кылса, бул дуа кабыл болот. Экинчи дуа кабыл боло турган жер Каабанын арка жагында така сыяктуу бир тегерек орун бар. Мына ошол жерден кирилсе, ошол жерде, ошол таканын ичинде 4 чыканак бир карыштык орун бар. Ошол жерде Каабанын ичине кирет. Мына ошол жерде кылынган дуа дагы кабыл болот. Ал ошол Курейш Каабаны курган мезгилде таза акча жоктугунан ошол жер Каабадан сыртта калып кеткен, акча кирбей. Ошол жерде чорго бар, алтын чорго Каабадан түшкөн. Мына ошонун астында дуа кылуу дагы дуа кабыл болот. Ошондой эле Рукнул Ямани, Яман тарапка, Йемен тарапка караган бурч менен кара таштын ортосунда Раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина адабан нар деген дуа бул пайгамбарыбыздан сүннөт. Ошол жерде ошол дуа окулунат. Ошол жерде кылынган дуа дагы кабыл болунат. Эки бурчтун ортосунда кылынган дуа дагы кабыл болунат. Бул берекелүү мечиттин жер шаарындагы башка мечиттерден айырмаланып туруусунун дагы бир себеби мында Каабаны айланып таваф кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Таваф кылуу бул намаз окуган сыяктуу эле Аллахка болгон сыйынуу. Таваф кылуудагы эң сооптуу кайсыл орун десе, Каабага жакын жерден кылынган таваф ошол сообу көбүрөөк болот. Ошон үчүн биздин аалымдарыбыз Каабага жакын кылынган таваф сообу көбүрөөк болот. Алыстаган сайын сообу азыраак болот. Бирок ал нерсе тыгын себеби менен же башка себептер менен алыстаган болсо, жанагы Каабада таваф кылгандагы сооп азайбайт, Кудай буйрса. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бизге калтырып өткөн осуяттарынын биринде бул мечитте окулган намаз башка жердегилерге караганда 100 000 эсе сооптуу деп белгиленген. Мындай кушкабар кимди болбосун кубандырбай койбойт. Намаздагы сооптор боюнча ошол айтылган пайгамбарыбыздын хадисинде 100 000 сооп болот деген айтылган хадистеги бул намазда гана. Ал намаз фарыз намаз болсун, сүннөт намаз болсун, нафил намаз болсун, бардыгында ошо 100 000 рекеттик сооп кирет. Кээ бир адамдар айтып жүрөт, күнөө дагы 100 000 болот экен. Же боло садака берсең 100 000 садака болот. Жок. Биздин Ханафи мазхабында сооп намазга гана айтылган. 100 000 сооп кире турган чек ошол хил деп айтылынат. Ал ошол биринчи Хажарул Асвад коюлганда ошонун жарыктыгынан ушул чекке чейин жарык болуп турган экен илгери. Аны кийин Жабраил алейхиссалам ошол жерди чектеп берген. Ошол жерден 100 000дин сообу кирет. Ал биягы Масжиди Айшага чейин, бул жагы биздин Жами Уммул Курага жанына чейин, Арафаттын жанына чейин. Биздин кыргызстандыктардын жатаканасы ошол 100 000 соопко кире турган орунда. Бирок Каабага барып окуган ал башка экинчи бир артыкчылык бар. Ал Каабаны көрүп намаз окуйсуз. Ал жерде жамаат көп. Бирок 100 000 ал жерде де 100 000, гостиницадагы жакын жердеги мечитте окусаңыз эле 100 000. Каабага барып окугандыктын артыкчылыгы айыл жерде жамаат көп. Анан Каабаны көргөндө өзүнчө дагы ашыкча сооп бар. Каабанын сырты кара кездеме менен жабылып турат. Андагы жазуулар алтын жиптер менен тигилип жазылган. Бул жабууну бир жылда бир жолу алмаштырып турат. Каабанын айланасындагы жерлерге толук мрамор таштары төшөлгөн. Намаз окуу учурунда элдердин туура жана тегиз тизилүүсүнө ыңгайлуу болсун деп мрамор таштары жай намаз салынган сыяктуу баары Каабага каратылып тизилген. Ушундай ыйык жайда билбестиктен уламбы же илимсиздиктенби айтор туура эмес кыймыл аракет менен күнөөлүү болуп калуу коркунучтары да бар.
Тура ар бир нерсенин пайдасы дагы бар, зыяны дагы бар дегендей, ушул жерге келип туруп пайгамбарыбыз көрсөткөндөй айланып тавап кылып ибадат кылсаңыз, пайгамбарыбыз өзү айткан: ким ажыга барып сөгүнбөстөн, жаман сөз айтпастан, урушуп талашпастан ажылыгыны кылса, анын ажысы кабыл болот. Ажысы кабыл болгон адам энеден жаңы төрөлгөндөй күнөөдөн таза болот деген. Мына ошондой жерде энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза боло турган жерде кайрадан мойнуңузга үстөк күнөөлөрдү илип кетпеңиз демекчимин. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат: кабыл болгон ажынын сообу 5 гана деген. Ошондон ажыңыз кабыл болуш үчүн ар бирөөнү өзүнүн адеби тартуу менен кылыш керек. Көрсөтүлгөн тартипке ылайыктуу Кабаны толук 7 жолу айлангандан соң, Маком Ибрагимдин тушуна өтүп, Кабаны карап 2 рекет намаз окулат. Маккам Ибрагим, Ибрахим алейхисаламдын орду. Бул ташта Ибрахим алейхисаламдын буттарынын изи бар. Айтылууга караганда бул таш Адам ата менен бейиштен келген деп айтылат. Жогоруда илимдүүлөр белгилеп өткөндөй, азыркы күндөгү Кабаны эң алгач Ибрахим алейхисалам менен баласы Исмаил алейхисалам экөө курушкан. Барган сайын дубал көтөрүлгөндө Ибрахим алейхисалам ошол таштын үстүнө чыгып турган. Таш зарылдыкка жараша өйдө көтөрүлүп, керектүү учурда айланып да турган деп белгиленет. Аллах Тааланын өкүмү менен таш Ибрахим алейхисалам үчүн жумшак болгон деп айтылат. Ал ташта пайгамбардын изи калган. Азыркы күндө аны тегеретип, айнектеп, зымтор менен курчап коюшкан. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, адамдар Кабаны айланып тавап кылып жаткан учурда Маком Ибрагимге келип колун сүртүп, тим эле сыйынып жибергендей болушат. Илимдүүлөрдүн айтымына караганда, мындай кылуу туура эмес амалдардан. Ибрахим пайгамбарыбыздын, Ибрахим алейхисаламдын орду. Ал жерде бизге сүннөт кылынгандыгы, 2 рекет бизге буйрулгандыгы, 7 жолу таваф кылгандан соң ошонун ажанына же болсо тушуна туруп 2 рекет намаз окуш гана. Аны кучактап алып ыйлап, аны кучактап өпкүлөп, ага кийимиңизди, өзүңүздү сүрткүлөшлүк бул динде жаңыдан пайда болгон нерселер. Демек, амалдарды аткаруу учурунда өтө этияттык менен туура жана так орундоого тырышуубуз абзел. Тавафты толук аткаргандан соң тартипке ылайыктуу Замзам булагынын жанына барып, суу ичип бир аз дем алып, андан ары Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда ары бери басуу, башкача айтканда, сайы амалын аткарууга киришесиз. Сафа жана Марва тоолору Кабанын түштүк чыгыш жагында анча алыс эмес, болжол менен 130 метр аралыкта жайгашкан. Бул 2 тоонун ортосунда басуу умра жана ажылыктын сөзсүз аткаруу керек болгон амалдарынан. Сафа жана Марва тоосунун ортосун азыркы күндө ыңгайлуу кылып 3 кат кылып жасап коюшкан. Ар бир тоонун жанына келгенде Кабаны карап дуа кылынат. 1-чи, 2-чи же 3-чү каттын каалаганынан амалыңызды аткарсаңыз боло берет. 2 тоонун ортосу болжол менен 400 метр аралыкты түзөт. Жолдо баратканда белгилүү бир чекке жеткенде үстү жагыңызды карасаңыз жашыл менен белгиленген аралык бар. Ошондо эркек кишилер бир аз ылдамыраак басып чуркашат. Мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар же алдан күчтөн тайган карыган адамдар үчүн атайын жүрүү жолу жасалган. Каалагандар үчүн акысын төлөсөңүз арабага салып, ары бери ташып кызмат көрсөтүүчүлөр дайыма даяр турушат. Чынында ары бери басып жаныңыз бир аз болсо да кыйналганы менен, бул амалды аткарсаңыз сөзсүз сооп аларыңызды унутпаңыз. Сафа жана Марва тоолорунун ортосунда 7 жолу ары бери чуркасаңыз, демек амалды толук аткарган болуп эсептелесиз. Андан соң эркектер чачтарын алдырышат, аялдар болсо чачтарынын учунан бир аз кыскартышат. Ушуну менен Кудай буйруса умра амалы толук аткарылат. Дагы эле мечит тууралуу айта турган болсок, мечит аябай чоң. Канча жылдан бери башталганына карабай, дали болсо куруу, чоңойтуу иштери али бүтө элек. Мечиттин бүт бардык жактары мрамор ташы менен төшөлгөн. Дайыма тазалап туруучу кызматчылар бар. Сыртта күн аябай ысык болгону менен ичинде дайыма муздаткычтар токтобой иштеп турат. Бул ыйык мечитте чекеңди жерге коюп, намаз окуу учурундагы жагымдуу сезимди, сыймыктанууну сөз менен айтып болбойт. Ошондуктан ар бириңиздер сөзсүз барууну ниет кылыңыздар. Миң уккандан бир көргөн жакшыраак деген элибизде накыл сөз бар эмеспи? Демек сөзсүз өзүңүздөр барып көрүп келиңиздер. Сөзүбүздүн аягын Азирети Муфтинин каалоо тилеги менен аяктасак. Бүткүл ааламга Алла Таала тынчтык берсин. Мусулмандардын ортосунда Алла Таала биримдүүлүк берсин. Бүткүл эле адамзатка Алла Таала туура жолдо насип, ыйман берсин. Ал эми өзгөчө айтканда Кыргызстаныбызга Алла Субханаху ва Таала Кур'андын урматынан, Кур'андын берекесинен
Кыргызстаныбызга эң биринчиден Алла субханала таала бейпилчилик, рахат, Алла таала береке берсин. Мамлекетибизге, журтубузга келечекте Алла субханала таала ар кандай жамандыктан өзү сактап, ар кандай жамандыктан өзү коргоп, Алла субханала таала өзү жолдоп, өзү колдосун бардыгыбызды. Алла субханала таала ушул мамлекет жетекчибизден тартып, жөнөкөй элибизге чейин Кыргызстандын ар бир жараны, ар бир эркек, ар бир аялына Алла субханала таала узун өмүр, чын ден соолук, толук имандуулук, такыбалык, ырыскысына береке, дүния ахиретте жакшылык, ийгиликтерди насип кылсын. Дозок отунан Алла куткарып туруп, түбөлүктүү бейиштин төрүнөн жай берсин. Фирдаус бейиштин Алла субханала таала жай берсин. Пайгамбарыбыздын шафаатын баарыбызга лайыктуу кылсын. Албетте бардык мактоолор алгачкы дагы, кийинки дагы Алла таалага болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.